Urmatlı spor suyucular, bugün 7 may 2002. Hazır sizlerge biz kompleks упражнение көрсөтөбүz. Жакшылап караңыздар, азыр мен түшүндүрүп берем. Бул комплекс упражнение спецназдардыкы. Бул 5 жолу отжимание кылат, бардыгын 5тен баштайт муну кылган көнүгүүлөрдө. Анан 5тен баштап 1ге түшөт. 4 көнүгүү камтылган бир эле эмеде. Бул өтө кыйын. Муну не айтпакчымын мен? Башка спорт мектептегилер жасашың керек, ар берең. Секер бийигирээк айланып, 2 дагы. Канчага келдиң? 3кө келди, а? 2ге эми 2ге келди. 1, 2, кетти, резки ора. 2, карамной секер жакшылап, дагы бийик секер. Эми 1ге келди мына. 5тен 1, 1ден 5 деген комплекс. Спецназдардын комплекси өзү эң күчтүү спецназ Масхат дегенден алынган, эми ал жерде көп. Эми мына, эми 1ден 5ке жасайт. Жасады. Башты көтөр, тура. Тез-тез жаса ошол жерде путуңа. Бийигирээк секер. Кара, уже чарчай баштадың. Бийигирээк секер. Дагы тездетебиз. Көрдүңөр балдар, кандай кыйын. Бийигирээк секер, башын көтөрүп секер. Даканса туура кылып үйрөнгөн. Токтобош керек, связь вообще үзүлбөш керек ортодо. Мына спорт школдун балдары. Эми мына бөлтүрүк 26 майда Бишкекке кетип атат. Лицензияны bir масы спорт мектебинен бөлтүрүк алды. Анан быйыл спорт школго тапшырат. Мен өткөндө окуучуларым айттым эле, урматтуу окуучуларым, ушу балага сборго Бишкекке барганга жардам берип коюңуздар. Мына видеону көрсөңөр да. Буга азыр 10 күн сбор кылышың керек. 11-нен баштап. Көрдүңөрбү балдар, кандай кыйын комплексный упражнение. Мына бүттү кол чаап койгула. Көрдүңөрбү? Басыш өтө, кылыш өтө кыйын. Кочкоров. Кара жылдар. Дагы бир көнүгүү көрсөтчү мына эмени. Лодочка 10 жерден баштап. Бул лодочка деген бул тоже борцовский упражнение. Колпу тегиз түшүш керек, дененин баары чырмалыш керек. Кана көрсөтчү кетти, карап тургула. Эң кыйын элемент, ана кышык түшүп калдың, көрдүңбү? Улап кете бер, токтобогун. Дагы улап кет, сразу түшүп эле. Дагы бер, ула. Улап кете бер, связканы үзбөгүн, кетти. Мына мунунту улап, көрдүңөр баарыңар? Дагы бер. Мына ушуларды үйрөнүш керек балдар. Эми мошко туруп бергин, колду койбой, колду көкүрөккө коюп тура аласыңбы? Давай колду көкүрөккө кой. Мына карагыла балдар. Башынан эчтеке эмес. Стоп, башынан колун кое койдуң да, не коркуп атасың? Бул балдар страх болот. Корку сезимин жок кыл, колун көкүрөккө кой. Молодец. Эми ошо боюнча өтүп кет. Оба, дагы бир көрсөт. Балдар, корку сезимин жок кылыш керек. Оба, тура. Так, эртеңки чоң багышка күрөшкө даярсыңар балдар? Мына Азамат агайыңар өзү келди. Мына силерден кабар алган. Азамат агай бери келип коюң. Эртең чоң күрөш болот. Өзбекстандан дагы келип атат. Ош, Кара Суудан келип атышат балдар. Агай, Азамат агай, сизге 1 минуталык сөз дең. Мына күрөштү сиз жасаттырып атасыз дем. Сураны бул оңой эмес, күрөш өткөрүш. Медалдары өтө кымбат экен көрдүм. Сыйлыктары дагы чоң дешет, балдарга. Окуучулардын тамактары бекер экен. Ошого мына 3 балаң менен нарынга жөнөп атасың, 8-inde Кудай колдосун.
Бұл дағы Нокендин сыймығы нарынға кетіп атышат. Анан 26-сында да балдарың бар күрөшө турган. Саға 1 минут эркин микрофон. Күрөш жөнүндө, той жөнүндө, айлыктарыбыз жөнүндө бир өз айтып койсоң. Не дейсиң? Негизи спорт бул денсаулыктын булагы да. Спорт менен машыш керек да. Ар бир бала күчтүү болуш керек да. Күчтүү адам коомдо бир жакшы өзгөрүү болот да. Анан балдарыбыз денсаулыгы жакшы болсо, жакшы спорт менен машыкса, Кыргызстаныбыз өнүгөт да, иншалла ошондойчу. Денсаулыкта болсо, баары жаштар денсаулыкта болсун. Спорт өнүксүн, а? Рахмат. Садыр Жапаровга дагы рахмат, президентибизге дагы. Айлыктарыбыз көбөйүп калды, иншалла. Ооба. Рахмат. Нарын ак жол эми жеңиш менен кайтып Нокендин тарыхында биздин Масс спорт мектебинде мирге эч ким бар элек. Туура ушу сени ойлонтобу жүрөгүңө? Шунча жыл болуп эч ким барбады деп. Жакшы. Жакшыбы? 3 бала, бизден 3 бала, общий 5 бала күрөшөт да. Ооба. Спорт мектебиненчи. Кудай кааласа ийгилик, Аллахым колдосун. Болду, айтканың келсин Азамат. Азыр балдар, мени карагыла. Мен колуму мынантип туруп, спорт дегенде 3 жолу жашасын, жашасын, жашасын деп айтасыңар. Боп турбу? Спорт! Дагы бир окшобой калды, колуңа кылып, Чыңгыз. Спорт! Акыркы жолу спорт! Анакей, Масс спорт мектеби спорт жашасын деген сөздүн артында чоң нерсе бар. Бул дайыма силерге окшогон кичинекей балдар спорт менен машыгып, эртеңки биздин солдаттар да булар. Биздин келечек балким араңарда Жогорку Кеңештин депутаты отургандыр, биздин келечекте президент отургандыр. Гүлү билбейт да ким экенин. Туурабы балдар? Ошондуктан дайыма спорт менен машыгайла балдар. Болуптур.